жаңы өзгөрүүлөр болуп, күн өткөн сайын кулпуруп бараткан шаарыңыздарга бул автобустар өкмөттүн атынан белеги болсун. Буга чейинки сапарымда Жалал Абад шаарын көрүнүктүү экономикалык борборго айлантуу үчүн атайын план бекитилгенин айткан элем. Анын алкагында 2 миллиард сом акча каражаты бөлүнгөндүгүнөн кабардарыңыздар бар. Өзүңүздөр күбө болуп жаткандай, мындай чоң суммадагы каражат бөлүү менен шаарыңыздарда бир топ өзгөрүүлөр, бир нече жаңы курулуштар жүрүп жатат. Шаардын ички жолдору оңдолуп, түздөөдөн өтүп, элибизге ыңгайлуу шарттар түзүлүп жатканына баарыңыздар күбө болуп атасыздар. Ал эми бул жолку сапарымда бүгүнкү майрамдын урматына шаар калкы үчүн 50 даана жаңы автобус тапшыруу алдында турабыз. Жаңы өзгөрүүлөр болуп, күн өткөн сайын кулпуруп бараткан шаарыңыздарга бул автобустар өкмөттүн атынан белеги болсун. Шаардыктар жаңы, ыңгайлуу, комфорттуу автобустар менен каттап, өнүгүүгө бет алган багытыбызды сезгендей болуусу кажет. Берилген маалыматтарга ылайык, Жалал Абад шаарынын жүргүнчүлөрдү ташуу автобазасынын техникалык паркы 2012 жылдан бери жаңылана элек экен. Убакыттын өтүшү менен автопарктагы автобустардын дээрлик бардыгы жарактан чыгып, колдонууга мүмкүн болбой калган. Биз коомдук транспорттар аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсүндө терең мааниге ээ экенин эске алуу менен бул жылы 100 миңдеген шаар тургундарынын күн сайын керектөөсүнө айланган коомдук транспорттарды жаңылоого белсендик. Бүгүнкү күнгө чейин коомдук транспорт көйгөй орчундуу маселеге айланып, шаардыктарды жекеменчик транспорттук каттамдар гана тейлеп калган. Кудай буюрса, эми жаңы автобустар шаар тургундарынын түйшүгүн жеңилдетүү менен бирге жергиликтүү казынага да киреше алып келе баштайт. Автобустун шарттары жакшы экен. 30 орунду экен. Инвалидтерге жана балалуу аялдарга дагы шарттары бар экен. Газ менен жүрөт экен, экологически таза дагы экен. Кечээ ошо эртең менен саат 7-де алып келдик. Автобаза 2010 жылы декабрь айында ачылган. Ошол маалда 15 автобус келген. Ошондон бери азыркы күндө 8 автобусубуз бар автопаркта. 7 автобус уже жараксыз болуп калган. Иштөө мөөнөтүнөн аяктаганына уже 8 жылдан баштап. Автобустар өзү 4 жылдык менен берилген болсо, биздики уже 12 жылдан ашып. Ошентсе да иштеп атасыздар. Ошентсе да иштеп атабыз, шаардыктарга кызмат көрсөтүп атабыз. Айдоочулар жетиштиби? Айдоочуларды биз дагы кабыл алабыз. Биз 50 айдоочуга 100-120 айдоочу алышыбыз керек. Азыр 50 айдоочубуз бар. Плюс да еще 70 айдоочуга жумуш орун бар. Өтө жакшы нерсе. Себебинде бул автобустар тынымсыз жүрүп турса, элге кыйла арзанчылык болот, берки жеңил автоунааларга караганда. Анан экинчи бир жакшысы, ушул автобустан мамлекетке акча түшүп турат. Демек, мамлекеттин экономикасын көбөйткөнгө чоң үлүш кошушат да. Мен азыр Жалал Абад шаарына 146 жыл болду дегенде бир нерсе ойго келди. Мен 26 жашымда институтка келгем. Ушул жерге келгеме 34 жыл болуптур. 34 жылда көп нерсе өзгөрдү. Бирок ушунча автобус одновременно келди деген көргөн эмес элем. Бирок шаарга чейин быйыл жашыра албайбыз. Жолдор аябай оңдолду. Ушул жолго ушул автобустар туура келет. Жолду бүтүп автобус жок болуп калса туура эмес болот. Автобус келип жол жаман болсо туура эмес болот. Экөө бири-бирине туура келген аябай туура болот деп ойлойм.